Daniянын Копенгаген Сити ооруканасынын окумуштуулары 35 жылдык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында үзгүлтүксүз жүгүрүү менен адам өмүрүн узартып жана ар дайым дени сак жашай ала тургандыгын айтышкан. Жашоону узартууга жай чуркоо же орточо ылдамдыкта жүгүрүү таасир берет. Муну менен бирге жумасына 2-3 жолудан 1,5 саат чуркоо керек. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ар дайым үзгүлтүксүз чуркаган адамдар чуркабаган адамдарга караганда 6-7 жылга узак жашайт экен. Себеби дегенде кан жакшы айланат экен, жүрөк жакшы иштейт экен. Кыскасы чуркоонун абдан пайдасы көп экен. Чуркайм десеңиз сиз эске алып койчу жагдайлар бар. Жеңил кийинип жүгүрүү организмге кычкылтекти таасирлүү сиңирүүгө шарт түзөт. Кан басым төмөндөп, жүрөктүн айлануу функциясын жакшыртат. Ашыкча топтолгон майлар жоголот. Мен ошо өмүр бою эле басып келатам, мындай басып чуркап, мына азыр жаш улгайып калганга жараша басып жүрөм да, азыр где-то ошо стадиондо 15 куруп калсам, күнүнө 6,5 километрден басам. Бул ден соолукка, өзүң баскан турганыңа, жүрөккө аябай жакшы да бул. Дагы бир белгилей кетчү жагдай жеңил кийинип жүгүрүү, дагы башка машыгууларды жасоо белгилүү сааттарда гана организмге өз пайдасын берет экен. Бардыгы адамдын организминин физиологиялык активдүүлүгүнө жараша болот. Айрыкча эң таасирлүү сааттар 10-дон 12-ге чейинки же 17-ден 19-га чейинки убактарда чуркаңыз. Өзүм жакшы жашайм, түндө жакшы уктайм. Башында ukтай албай дедим, ооруйт эле. Азыр келбесем ооруп калам. Ар күн келем. Чуркоо адамдын бардык организмине пайда алып келе турган эң ыңгайлуу дене тарбия маданияты болуп эсептелет. Оорулар, инфаркт, инсульт, дагы ожирение баары жабышат экен. Ошондуктан бул эртең менен туруп алып туруп стадионго келип бир 10 круг болбосо да 5 круг чуркап койсоңуз, бул чоң таасир этет экен. Эгер сиз ден соолугуңузга кам көрүп чуркайм десеңиз, эң туура чечим кабыл алгансыз. Чуркоону баштасаңыз, акырындан басып, жайдан алгач басып, анан көп алыска чуркабай, организмиңизге, жүрөгүңүзгө күч бербей башташыңыз керек экен. Бардыгы акырындан болгону жакшы. Анан гана өзүнүн жыйынтыгын берет. Андыктан ден соолугуңузду чыңдап, ар дайым чуркоону унутпаңыз. Атахан Кожогулов, Алмаз Турузбаев, Умар Малашев, Коомдук канал, Замана студиясы.